Машинаңыз үйгө барганда уулдарыңызга айтып, номериңизди сүрдүрүп коюңуз. Номериңиз кир болуп айылга калыптыр. баргам. Садыбакасова Калия Табылдыевна 1988-жылы Скөл областынан Чобонта шаарына туулгам. Бул жака 11-классты бүтүп, 2008-жылы ошо ГАИге кыздар набор болот, кыздарды алып атат чогултуп дегенде, бою 168 өйдө деп чогултушту. Ошондо келдим. 2008-жылы келдик го, ГАИге келдик. Ошондон бери ушул жактамын. Мен уже иштегениме 10 жыл болуп калды. Бирок азыркы убакта уже кадимкидей мындай машина көбөйдү, аябай автоунаалар көбөйдү. Ичине оор деп деле айта албайм, жеңил деп деле айта албайм. Уже көнүп калганбыз да. Заторлор болсо чыгабыз, регулировка кылабыз, нарушителерге протокол жазабыз. Эртең менен туруп форманы кийгенде уже внешность жүзүң өзгөрөт дегендей да, мындай уже строгий, мындай эме көрүнүп каласың го. Кандай десем, мындай форма адамдын эмесин өзгөртөт да. Өзүңө тыкан, таза жүрүшүң керек. Уже граждан жумуштан тышкары үйдө болгондо уже үйдө дама хозяйка башкачамын да, уже жумуш менен үйдө дейм да. Характери өзгөрдү. Кыялың өзгөрөт, кээде нервный болуп каласың. Мындай характериң өзгөрөт. Мен өзүмө сезилбейт, бирок көптөр айтат да. Мындай эме характерим баягы эркек балдардай болуп жүрөчү. Анткени взводдо жалгыз кызмын да. Жалаң эркек балдар менен иштейбиз. Жумуштан мисалы лишний разбирательтерге күлбөйсүң, строгий болосуң да. Ам үйдөгүлөр менен күлүп жайнап сүйлөшүп отурасың дегендей. Взятка беришкен сыяктуу мындай. Андай водительдер деле көп эле болот. Мисалы тоссоң кээ бирөө ГАИге баргысы келбейт. Азыр болсо бизге ошо штраф на месте төлөгөндүн ордуна бизде пост терминал деген бар. Через мобильный банкинг деген бар, телефондон төлөшөт терминал менен.